Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Барыңыздар жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу Аширбек Мойдунович, урматтуу Дастанбек Артисбекович, мен сиздерге кайрыларым мына биздин чет өлкөдөгү биздин элчиликтерди жана биздин өкүлчүлүктөрдүн ишмердүүлүгү жана алардын жоопкерчилиги жөнүндө мен силерге кайрылып кетет элем да. Мына бизде баары кошулуп 38 дип өкүлчүлүк бар экен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошолордун мындай иштеген иши жөнүндө бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз да, Аширбек Мойдунович. Дастанбек Артисбекович, мен суранарым ушу февраль айындагы календарлык бир күнгө киргизип, ушу министрди отургузуп, ар бир элчилик боюнча отчетун уксак. Себеби мына миллиондогон акчаларды кетирип биз аларды кармап, мамлекет ошолорду өкүл катары койдук. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып, ошол жумушка олтурган эле сүйүнүп олтурат дейм да. Эми биз элчилик болгондон кийин биз дүйнө жүзүгө эмнени беребиз Кыргызстан? Бир гана бере турган нерсебиз ушу туризм экен да. Ошол туристтерди алып келүү боюнча, алардын эң негизги жумушу инвестиция тартуу боюнча бир саналуу эле элчиликтердин биз жумушун көрүп атабыз. Тилекке каршы көпчүлүк элчиликтер бир алгылыктуу жумушту алып бара албай атат да. Ошон үчүн кээ бир баягы үлгүлүү иштеген элчиликтерди угуп, ошолор кандай жумуш кылып атат, иштей албай аткан элчиликтерге ошону айтайлы, моундай жумуш алып баргыла, инвестиция тартуу боюнча, туристтерди тартуу боюнча деп. Анан баягы кээ бир элчиликтерди ачып койгонбуз, кээ бир мамлекеттерде бир да жумуш кылбай атат да. Керек болсо аларды кыскартып, ошол эң чоң жумуш кылып аткан өлкөлөргө өрөйлү. Мына Кытай, Турция жана мына араб өлкөлөрү боюнча бизде жакшы жумуштар болуп атат. Мына Россияда биздин миллиондогон мигранттарыбыз жүрөт, аларга жардам берсин андан көрө. Ошон үчүн биз да фракцияда карайык деп атабыз. Тиешелүү запросторду бердик, Аширбек Мойдунович. Ошон үчүн отчетун алып келсеңиздер, сиздерге керектүү каражат барбы же башка штаттык бөлүкчөлөр керек болсо биз парламентте колдоп берели, бюджетиңерди колдоп берели. Бирок биздин мамлекетке баягы тиешелүү жардамды сиздер да ошо биздин элчиликтерибиз көрсөтүшүбүз керек. Анан Аширбек Мойдунович, мына Тажикстан боюнча мына Душанбеде элчиликти отургузуп койгонсуздар. Негизги карым катнаш мына Ходжент шаарында, экинчи столицасында болот да. Ал жерде бир да өкүлчүлүк жок экен да. Ошону мен суранар элем, ошо Душанбеде отуруп албай эле ошо посольствону биздикини Ходжентке көчүрүп койсоңуздар. Азыр бир топ чоң маселелер болуп атат. Карым катнашыбыз. Дастанбек Артисбекович, сураныч ушуну сиз карап чыгып, элчиликтердин жоопкерчилигин биз карап, ушуну отчетуну угайлы. Чоң рахмат.